Эми ачык эле айтып берейин, таракан кубалап жүрүп баягы депутат болгон киши анан эптеп баягы каралап ошо бирөөдөн заказ алып алган ушу менин артыман түшкөн дейт. Анан кантип кожоюн болуп аласың? Биз бул баягы жанагы эски стереотиптер, баягы кылмыштуу топтун өкүлдөрү баягы айта турган сөздөр да. Полублогер, полудепутат. Максат Мырза, не идите туда. Стойте здесь. Я здесь стою, значит здесь стою. Максат, булар менин рұқсатым жоқ, сизге жооп бербейт. Барбайлап алыңыз. Вот здесь пусть задают вопросы, и будем здесь отвечать. Саламатсыздарбы? Мен айтайын деген жерим, урматтуу коллегалар, могу болгон окуядан бери 1 ай өттү. Ровно 1 ай өттү да. 1 ай чыккан жокмун. Негизинен менин фракцияма рахмат. Марьян Абдрахмановичке рахмат. Ошол болгон окуя болгон эле күнү келип эмне кылабыз деп сүйлөштүк. Биякта отурган 2-3 коллегама дагы рахмат. Келдиңер, сурадыңар, эмне болду депчи. Анан калган коллегаларым мен силерге негизинен да таң калам да, башында келгенде айттыңар эле, биз коллегиальный органбыз депчи. Мен жаш депутат катары үйрөттүңөр эле ошентипчи. Марьян Абдрахманович келгенде мен атайын айттым, 1 ай күтөлү Марьян Абдрахманович эмне болот экен депчи. Көргүм келди да ушул ситуациянычы. Менин бул мэрге суроом жок. Ачыгын эле айтып кетейин. Ар бирөөбүз өзүбүздүн деңгээлибизге, билимибизге, тажрыйбабызга жана ушул сыяктуу башка нерселерге жараша сүйлөйбүз да. Менин суроом ушул бизге, парламентке. Биз эгер коллегиальный орган болсок, коллегиальный орган бололу да. Эгер болбой, жок, ар бирөөбүз өзүбүз үчүн өзүбүз турушубуз керек десек, анда ошентели. Мен бияка өзүм туруп эле келгем жогорку кеңешке. Анда мондай концерт кылбай эле коелу анда. 1 ай атайын карап турдум эмне болот экен депчи. Андан кийинки айтайын деген вице-спикерлер. Силерди биз эмнеге шайладык элек? Эгер силер жогорку кеңештин депутатынын статусун корбой турган болсоңор, анда эмне отурасыңар? Силер бияка жөн эле алып баруучу болуп келдиңер беле? Бизди эл шайлап, анан биз силерди шайладык элек го. Ушул жерде бизди колдоп, коргосун деп. Урматтуу спикер. Сизге дагы бул жерде сөздөр бар. Мен түшүнөм, конечно, эми жумушуңар көп. Ар бирөөңөрдүн эле бир депутаттын артынан силер жүрбөшүңөр керек. Анткени ошо айтып атпайм, бизде жана неме жоголуп кетти да, биз мындай коллегиальный органбызбы же ар бирөөбүз өзүбүзгө турушубуз керекпи? Урматтуу спикер, 1 ай күттүм. Бир сөз жок бул окуя боюнча. Силер ойлоп көрсөңөр, айтайын деген сөзүм. Мен токмокко эмне бардым? Ушундай суроо эч кимде жаралбай элеби? Урматтуу спикер, вице-спикер, силерде жаралбай элеби ушул? 3 вице-спикер барсыңар, бирөөңөр уң чыккан жоксуңар ушул жердечи. Биз элдин көйгөйүн угуп, элдин көйгөйүн карай турган органбыз. Биз карайбыз. Анан биз барган сайын, караган сайын, монтип, бул жерде тургула. Сүйлөбөгүлө буларга, жооп бербегиле деп турса, анда эмне керегибиз бар биздин? Министрлер кабинети. Эмнеге чара колдонбойсуңар? Ушинтип эле одоно мыйзамдарды буза берсе болобу эмне Кыргызстанда? Эмнеге чара көрүлбөйт буга? 1 айдан бери эчтеке болбогондойсуңар го, эч ким сүйлөбөйт дагы үн чыкпайт го. Министрлер кабинети, мен силерге каршы эмесмин. Ар бирөөңөрдүн кылган ишиңерди көрүп, карап турам. Мен силер үчүн күйөм. Мына министрлер уголгула. Ушу силерде болуп кетсе экен, ушу силер аракет кылып иштеп кетсеңер экен дейбиз биз. Биз силердин бутуңарга мындай атайын ташырыкта турган адамдар эмеспиз. Биз силерди колдоп, коштой турган адамдарбыз. Ошон үчүн могу жерге келген мыйзам долбоорлоруңар өтүп кетип атат. Бирок силер министрлер ылдый жаңарды эмне болуп атканын көрбөй атпайсыңарбы? Силер ылдый жакта элдерди кабыл албай атканыңарды көрбөй атпайсыңарбы? Кабинеттерибизде очередь.
Эмне себептен? Анткени силер кабыл албайсыңар. Албетте министрлер силерге сөз тиет. Анткени силер убагында монтип, ойнотуп, өзүңөрдүн немеңердин оюна келген сөздөрдү сүйлөтүп кадрларыңарга. Биз барсак эле биз күнөөлүүбүз силергечи. Кантип барбай койгон? Мен кабинетке отуруп алайынбы? Ар бир видеомду карап көргүлө. Ар бир видеодо силердин кабинеттериңерге барганда бирөөлөр күтүп отурган болот силердичи. Айлап, жылдап. Мына көчөгүн эле неме токмоктун тазалыгына ордун. 2 айдан бери бир бала кире албай атам дейт директорго. Ал жөн эле токмоктун тазалыгы. Албетте силерге кире албайт андан кийин. Көзүңөрдү ачып, кичине мындай президентке жардам берип иштейбиз деп келдиңер беле? Биз менен айтышып эмне кыласыңар? Почему вы так не заинтересованы? Ушуну таң алдыртат да. Убактылуу келгенсиңер да силерчи. Жардам бербейсиңерби президентке? Өнүгө жардам бербейсиңерби? Элдерди кабыл албайсыңарбы? Элдерди силер кабыл алып өзүңөрдүн көзүңөр менен көрбөсүңөр силер эмне болуп атканын түшүнбөйсүңөр эч качан. Ортоңордо мондай темирден шырма бар да. Бир нерсе болсо эле барса эле депутаттар күнөөлүү. Таракан кууп жүргөн жана башка ушул сыяктуу нерселер. Менде суроо жок. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин могул жерден. Гострой боюнча айтып кетейин. Баягы Новопавловкада мектеп. Күйүп кеткен кирпичтен курулган мектеп, ал атайын карап турдум, эмне болот экен депчи андан арычы. Укмуш бардыңар, экспертиза менен бардыңар ошол жака, Карагыла видеону, сүрөттү көрсөтпөй калыптырмын азыр. Сүрөттү карагыла, мен силерге көрсөтүп берем сүрөттү. Жарымында күйүп калган кирпич, мен строитель эмесмин, мага строительдер айтып атат, бул кирпичти колдонсо болбойт деп атат, бул күйүп калган кирпич деп атат. Ушунча экспертиза менен бардыңар да, ошол мектепти карадыңар да, дальше салынып атат ал мектепчи. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мен эл өкүлүмүн. Могул жерде отурган 90 коллега дагы ошондой менде. Эл келеби, чык дейби, биз чыгабыз. Конечно, мен билем, мен бүт коллегаларыма кереги жок. Кээ бир коллегаларым жөн эле келип алган биякачы. Үйүнө шашып батыраак кетиш керек болуп атат. Бирок баарыбыз 90-убуз окшош эмеспиз. Анан биз бир нерсе деп сүйлөгөндө, монтип бизге жообуңарды берип, биз менен айтышыңардын силердин кереги жок. Бизди кабинеттен чыгарып атса, бизди эл чыгарып атат кабинеттен. Биз өзүбүз чыгып аткан жокпуз. Биз ушул жерге келгенде биз элдин алдында иштеп беребиз деп келгенбиз биз. Мен могу неме боюнча жоопту күтөм. Токмоктун мэри боюнча. Силер монтип Токмоктун мэри менен жогорку кеңештин депутатын ушинтип туруп конфликтный ситуацияга жеткирип коюп туруп отура бергенге акыңар жок силердин. Чечки күндүк адамдарга барып туруп решениясын айткыла. Жок, мен макул бул мэрдин деле немесин колдойлу, эгер карап көргүлө. Бирок этикадан жана мыйзамдан туугандар чыкпайлы. Рахмат. Рахмат. Бул боюнча Ерлан Калчыбаевич, мен дагы кошумчалап коеюн, бир минут. Бул боюнча мен бүгүн Акылбек Сөндешов менен жолугам. Ал өзүнчө бир маселе болот. Төрага менен да бул боюнча өзүнчө сүйлөшөм. Рахмат.